түнкү саат мына 12ге болгону 1 минута убакыт калды. Ушул сапар алдында туугандар, сапарга чыгып аткан алдында ушул аманатты, ушул хадияны, ушул жардамды алып барып медер коюп ал. Бир эле Айкөлдүн атынан, бир эле жакшы инсандын атынан. Акыркы ишибиз, муктаждарга башталган ишибиз мынтип алдыга жылып, жыйынтыкталып, момундай болгон жакшы иштер бүтүп атса аябай сүйүнөт экенсиң, кубанат экенсиң туугандар. Болгону 1 штук кирпичтен жардам бериңиздер. 1 штук кирпичтин баасы 9 сомдон туугандар. Мен ушуну сиздерден күтүп калам. Анан эң негизи усталардын кызмат акысы ойлондуруда туугандар. Ушуну келгиле баарыбыз биргелде аракет кылтырып бүтүрөйлү. Мына ушул атын айтып берейин деп атам да. Алла таала тилдин учуна эле салып атын айттыргысы келип атат, бирок ажыкебиз суранды, атым айтпа медер деди. Болгону бир намыска келели. Урматтуу Оштун тургундары, жакшылар, кимдир бирөө жанагы салон ачып атса, кимдир бирөө дагы бир азыркы замандын бир баягында пиарын иштерин кылып аткан болсо, ошол жерге көрүнүү үчүн блоктоп суларыңарды көтөрүп чын эле барып атабыз туугандар. Аларга жакшы көрүнүп, жагынып тим эле барып атабыздар. Мисалычы, көрүп атасыздар. Өзүңүздөр билесиздер. Мисалы да, мындай жакшылык Алла үчүн болуп аткан ишке эмнеге биз келбей атабыз дейм да. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жалпы эл жакшылары. Арбаңыздар, бүгүн буйруса биз Акниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Орто Лош чергесинде баштаган муктаждар үчүн турак жай комплекстин 2-чи кабатына плита коюунун үстүндөбүз. Албетте ушул плиталар туугандар түнкү саат мына 12ге болгону 1 минута убакыт калды. 1 минута туугандар, мына караңыздар. Мына ушул 23:59, мына ушул убактарда туугандар бизге ушул муктаждар үчүн турак жай комплекске Жалал-Абадтан бир эле инсан болгону, бир ажыкебиздин атынан, үй бүлөсүнүн атынан, бир туугандардын атынан ушул муктаждарга үй салмадат медер, ушул өзүмө деп сактап отурган сапаттуу Союздун мыкты плиталары бар эле, ушуну ошол жерге алып барып койчу медер деп өткөндө бизди кубандырды эле, сүйүндүрдү эле. Мына өзү бүгүн манипуляторго салып берип, мына кранга салып берип, мына аманатты жөнөтүп берип, буйруса ушул жерге келип коюлуп атат. Азыр буйруса мына акыркысы коюлар алдында турат туугандар. Бүгүн 13-июль 2026 жыл түнкү саат 14-үнө карай болгону 1 минута убакыт калды. Жалал-Абадтан ушул ажыкебиздин аманаты буйруса коюлуп атат. Бүгүн ажыкебиз 13-үнөн 14-үнө карай сапарга чыгып атты эле. Ушул сапар алдында туугандар, сапарга чыгып аткан алдында ушул аманатты, ушул хадияны, ушул жардамды алып барып медер коюп ал, ушул жакшылыкка жаратып ал деп караңыздар, болгону бир эле адам, бир эле Айкөлдүн атынан, бир эле жакшы инсандын атынан ушул аманат келди да туугандар. Караңыздар, мен Алла разы болсун, ыраазычылыгым аябай чексиз чындыгында. Анан урматтуу туугандар, өткөндө биздин Акниет Аманат группабыз, тайпабыз бар. Ошол жерде мен плитага деп сунуш таштаганда Москвадан ошол Нурболот досубуз 5000, дагы Азамат досубуз 5000, дагы бир туугандарыбыз бирөөсү 5000, бирөөсү 1000 болуп, анан өзүбүздүн инибиз досу менен 10 миңден 20 миң, жалпысынан бир 35-36 миң каражат салып ушу плитага келген эле. Мына ошол аманатка туугандар, бул манипулятор, могу КамАЗдын, могу келген крандын жол киресин буйруса төлөп, ушул сиздердин жардамыңыздарга ушул бир ажыкебиздин берген аманатын алып келип установкасын коюп бергенде жарады туугандар. Мына буйруса бизде ушундай жаңылык, кечээки видеолорубуздан көрүп атасыздар. Америкадан жана улан досубуз 1 КамАЗ кирпичке каражат салган. Анан дагы бизде Кутман деген Москвада бир тууганыбыз 1 КамАЗ ашыгы менен кирпичке каражат салган. Буйруса 2-чи кабат плита чечилди, 2-чи кабатка кирпич толугу менен абсолютно чечилди. Биз эми эртең менен бизге 500 метр арматура керек. Мен ойлоп атам, мына 2 КамАЗ кирпичтин ордуна 1 КамАЗдын кирпичтин каражатын арматурага ишетип, биз эртең менен мол айланасын замогун, сесмопоискун биринчи куюш керек кирпичке чейин. Ошого бизге азыр срочно арматура керек. Эртең менен 500 метр арматура алып келе берет окшойм. Ошол
1 КАМАЗ кирпичтин каражатына. Мына ушундай туугандар, бизде ушул сиздердин жардам берген аманатыңыздарга кече күнү аркада сарайды көрдүңүздөр. Бул жерге кум түшүлүп атат, шебен келип атат, усталарга продукта келип атат. Мен 1 жумадан бери бөлүшпөй калдым элем. 1 жума бул жерде болбой сапарда жүрүп калдым элем, бирок иш токтоосуз кетти. Могул үйдүн артында сарайды көрдүңүздөр, пескаблок, сарай дубалы урулуп калды. Мына ошол пескаблоктагы ушул жерге келип түшүшү менен так 23-24 миң сом болду. Үстүнө арматурасы 5 миң сом болду. Жана цемент арып бергичи менен 30 миң сомдон ашык каражатка ушул сарайдын дубалы көтөрүлүп калды. Бирок кызмат акылары бар. Ошол эми туугандар, бизде караңыздар, Кудай бурса акыркы ишибиз ушундай болуп атат. Акыркы ишибиз плитанын акыркысы коюлуп атат. Мен аябай сүйүнүп атам да туугандар. Эмнеге анткени муктаждарга башталган ишибиз мынтип алдыга жылып, жыйынтыкталып, момундай болгон жакшы иштер бүтүп атса аябай сүйүнөт экенсиң, кубанат экенсиң туугандар. Өзүңдүн ишиң бүтүп атса да мынчалык сүйүнбөйсүң чындыгындачы. Мына Кудайга шүгүр, эми плитанын айланасына колонна сейсмопоисттер куюлгандан кийин дароо биз 2-чи кабатына киришебиз. Эми мен эмнени айтам туугандар? Могул усталарга эртең биз кызмат акыларына срочно акчасын даярдашыбыз керек болуп турат. Мен болгону 30 миң сомдон бир аз ашыгыраак акча өткөрдүм. Бул жагы эле бир 200 миңден ашык каражат болуп калды. Но кирпичи, сейсмопоист колоннасы, аркада сарайдын дубалы бардыгы. Мен усталардын кызмат акысы булар кетебиз деп атышты. Кече кетебиз медер дегенен кое туруңуздар, мына плита келатат, плитаны коебуз, 2-чи кабатты баштайбыз деп усталардын да айтканда аластып кармап атам. Колдон чыгарсак берге дагы уста таап келиш кыйын болуп атат туугандар. Ошого эми не дейм, ушул видеону максималдуу баштылар менен бөлүшүңүздөр. Мына бир ажыкем сыяктуу караңыздар, бир жалпы үйдүн плитасын бир адам көтөрүп берип атат үй бүлөсүнүн атынан. Сиздер бир үй бүлөнүн атынан бир жетерлик арматураны, жетерлик кирпичти, же 1 КАМАЗ кирпичти жардам бербесеңиздер дагы, болгону бир штук кирпичтен жардам бериңиздер. Бир штук кирпичтин баасы 9 сомдон туугандар. Мен ушуну сиздерден күтүп калам. Кайрылам аябай туугандар. Бүгүн бизде чындыгында көз чачырап турат. Эмнеге дегенде, менин кече күндө ошол жанагы 2 бир тууганыбыздын 2 КАМАЗга салган кирпичке деп салган тыйыны, анан ушул Мбанк жана Сбербанкка салган каражатыңыздар баары биригип, плитага деп бир туугандарыбыз 30 миңден ашык салган каражаты жалпысы бириккенде бүгүнкү күндө бизде 135 миң сомдун тегерегинде эле каражатыбыз бар. Анын азыр биз мына манипуляторга бир 25-20 миңдин берсек, калган каражаты ушул 110 миң сом эле бар. 110 миң сомго бизге 2 КАМАЗ кирпич гана келип калышы мүмкүн. Ал бул жерде бизде цемент түгөндү, бул жерде бизде ацеп шебен түгөндү, бул жерде бизде арматура түгөнүп атат. Анан эң негизи усталардын кызмат акысы ойлондуруп атат туугандар. Ушуну келгиле баарыбыз биргелде аракет кылып бүтүрөйлү. Анан ушу манипулятор ээси агабыздан да Алла разы болсун. Чокуда отуруп алып башкарып коюп атат. Бул жерге ар бир манипулятор келе бербейт туугандар. Мен канча кайрылдым. Мына ушул атын айтып берейин деп атам да. Алла таала тилдин учуна эле салып атын айттыргысы келип атат, бирок ажыкебиз суранды, атым айтпа медер деди. Атым айтпа, ушул бир туугандарым атынан, үй бүлөм атынан ушул жерге бул биздин акыретибизге болгон даярдык болсун деди. Мына ушул бир тууганыбыз ушул манипуляторду өзү таап, өзү сүйлөшүп, өзү жүктөп салып бериптир да. Мен ал жерге барган да жокмун, чын айтайын. Мына ушундай жакшы адамдар бар экен. Өзү 50дөн өтүп калган жашы. Жакшылыкта ушундай жарышып атат. Өзү Жалабаттан болот. Эми урматтуу Ош шаарынын тургундары, Ош шаарынын эли, Ош шаарынын жакшылары келгиле бир уялайлы, намыстанайлы. Бул Ош шаарындагы муктаждарга салынып атат. Албетте бул бөлүнүп жарылуу эмес. Болгону бир намыска келели. Урматтуу Оштун тургундары, жакшылар, Ошко муктаждарга үйлөр салынып атат экен. Жардам бере албасак дагы, 1000 кирпич, бир кирпичин дагы бере албасак дагы, жок дегенде бир дарбыз, 2 наныбызды көтөрүп алып, уста көрдү кылып барып келейли деп намыска келейли, урматтуу жаштар. Кимдир бирөө жанагы салон ачып атса, кимдир бирөө дагы бир азыркы замандын бир баягында пиарын иштерин кылып аткан болсо, ошол жерге көрүнүү үчүн блоктоп суларыңарды көтөрүп чын эле барып атабыз туугандар. Аларга жакшы көрүнүп, жагынып тим эле барып атабыздар. Мисалычы, көрүп атасыздар. Өзүңүздөр билесиздер. Мисалы да, мындай жакшылык Алла үчүн болуп аткан ишке эмнеге биз келбей атабыз дейм да. Бул жерде жанагы топурак төгүп берген Марат инибиз эле ушул кыжалат болуп продуктасын алып келип берет. Кыжалат болуп кумун топурагын төгүп келип берет. Бир-эки агабыз башты аралашты эле бүгүнкү күндө иштен бошобой атабы, айтор билбейм. Кыскасы, милдет эмес болгону көз чачырайт экен. Өзүбүз Жалал-Абадтан болсок, бул жерде мына буга чейин биз ушул жерде жүргөндө бирөөнүн квартирасын берип ошол жерде жашап тур медер дедиле. Ал да квартирасын алып, мындай айтканда бүгүнкү күндө биз машинада жатып, машинада жүрүп, ушул жерде иш бүтүп атат туугандар. Милдет эмес болгону
ар кандай баштан экран артында көп маселелер болуп атат. Албетте акыретибиз үчүн, Алланын ыраазылыгы үчүн, бирок ошентсе дагы бир ойлонуп, бир силкинип аракет кылып бериңиздер суранычы, туугандар. Түнкү саат 12 мына 12ден өттү, мен 6 мүнөт 7 мүнөт сүйлөп коюпмун. 12ден 6 өттү туугандар. Кудай кааласа плитабыз бүттү туугандар. Мына ушул акыркы плита коюп атканда баштадым элем. Плита бүттү. Эми эртең менен опаловканы коет усталар. Дароо плитаны замок деп коет. Айландырып сесмопоезд колонналарын куят. Дароо экинчи кабатка киришет туугандар. Мына ушундай бизде жакшы жаңылык. Күн санап биз усталарга 2 күн 3 күндүн биринде 3-4 миң сомдук продукт алып келип атабыз. Көп эле маселелер болот. Кыскасы ушул иштердин болуп аткан иштердин баардыгы ушул сиздер жана Мбанк жана Сбербанкка салынып аткан аманатыңыздарга болуп атат. Аркада сарайлар, мына кирпичтерге арасына цемент, кумус, сетка мык. Бул чоң материалдан караганда майда материалга көп расход кетет. Аны жакшы билесиздер туугандар. Мына ушундай. Көздү чачыратпай, бирөөгө жалдыратпай, бирөөгө көз каранды кылбай, бир колунда бар инсандар, колунда бар марттар, келиңиздер, бир колго алып туруп бүтүрүп салайлычы. Мен бүгүнкү күндө кыжалатым. Биринчиден усталардын кызмат акысын беришим керек. Экинчиден эртең 500 метр арматураны чечишим керек. Анан үчүнчүдөн ушул чатырын жаап алышым керек. Элге уят болбой, ушул жаанда калбай, элдин аманаты ушул жамгырда калбасын деп атам. Кошунаңдын бир кичинекей инструмент же бирдемкесин алып келип эшикке коюп койсоң, жамгыр жаап келсе, кой кошунаныкы суу бол деп алып кирип койгузган эмеске. Же бир үйгө, гаражга. Анысың арнайы мына баары элдин аманаты сууга калбасын, бүтүрүп жаап алайлы туугандар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул видеону максималдуу бөлүшүп, видеого ой пикир калтырып, жана биздин каналга катталып, сөзсүз сунуш пикирлериңиздерди жазып калыңыздар, күтүп калабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Салам алейкум.